Биздики эң жетишкендигибиз. Биз парламентке партиялар күрөшө баштады. Идея менен программа күрөшө баштады. Келип, элдин кол, эл кимге добуш берсе, эл кимди шайласа, ошолор келип элди башкара турган система түзүлдү. Азыр ушуну дагы жакшырталы деп, мына жакында биздин улуттук кеңешке киргизебиз, жыйынына шайлоо боюнча. Жогорку кеңешке киргизебиз, өкмөт, элдин талкуусун алып чыгабыз. Ошону дагы өзгөртөлү деп, 20-да өзгөртүүнү азыр шайлоокөдө киргизип атабыз. Ушуну дагы элге чыныгы өзү каалаган адамдай шайлап алсын деген. Мына мамлекеттик бийликке, аткаруу бийлигине келем десеңер, депутат болом десеңер, жол ачык. Кыргызстанда партия түзүп, келип, идея программа айтып, элдин добушун алсаң, келип кызматка келсең болот, урматтуу агайын туугандар. Бизде бардыгы тең ачык айкын болуп атат. Азыр президент партияны коюп, же өкмөттү коюп, же министрди кое албайт. Азыр бардыгы тең эл шайлаган адамдар ошолор коюп атат. Ошол үчүн мына келгиле, буга катышкыла, партия катышкыла, күрөшкүлө.